Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Асықбек Омаров, жазуучу, профессор, Санжара борборунун директору. Бирок сиз өзүңүз курулушчусуз, Туура. Политехти бүтүп, анан Новосибирскидеги жана аэрофотосъемка, геодезия, картография деген институтту. Ал боюнча чек арада көпчүлүк иштедим да. Ошол билим боюнча. Анан курулушчу, кийинки курулушка имараттарды, Бишкектеги бир топ имараттарды кургансыз, Жанат, Алтын Казына, Беш Сары биринчи, Беш Сары, Ташырабад, Алтын Казына, ушулар бүт менин объектилерим да. Эми азыр сиз мынау көлдө жанагы электробустарды жүргүзүү боюнча бир долбоор түзүп атыпсыз. Эмне деген долбоор, кандай? Бул боюнча патент алгам, картасын түзгөм, сметасын чыгаргам, бүт баарысын. Бул жерден Рыскелди Мусаев деген мурунку Совет безопасности азыр иштеди, ошол киши генерал мен колдоо алып атат да. Ушуну мен Ырбашыдан баштайын дегем. Кошкордон бурулуп, Ак Өлөнгө кеткен жерден, же болбосо Бөкөнбайга кеткен трасса. Ошол жерден 4,5 гектар алсам деп проект чыгып койгом да. Бирок тиги киши болсо түпкө курбайлыбы дейт. Анын идеясы очогун түптөн кылбайлыбы дейт. Мага жагып калды. Эмне үчүн? Себеби түптөн деле түндүгү менен жүрүп отуруп, номер 1 маршрут айланып, биринен артынан бирин жарым сааттан бирден айланып жүрүп отуруп, ээрчип кете берет. А номер 2-си наоборот түптөн Каракол, Покровка, Бөкөнбай, кайра балыкчы, балыкчынын кайра түндүгү менен айланып келип, Чолпон ата Анания аркылуу түпкө келип кошулат. Бул 2 маршрут болуп эсептелинет да. Анан Рыскелди Мусаев мага айтып калды да, мунун идеясы жагып калган ушул болуп атат магачы. Азыр биз жолду куруп атабыз дейт. Түптөн баштапчы, Каркараны көздөй. Трасса даяр болуп атат дейт. Асфальтировать этилип атат дейт. Каркарага 74 километр. Дагы бутагындагы. Жок, бир маршрут жасабайлыбы дейт да. Анан Каракол губернатору айткан, агыш мындай деп атат да. Мен проект боюнча 35 электробус проектке заложить эткем да, киргизгем да. 35 кылбайлы кичирейтпейлиби дегенде дейт да. Бир чет аныкы да идея туура болуп атат. Онду түндүгү менен, онду түштүгү менен айлантып, анан Рыскелди Мусаев айткандай, 5-өөнү Каркарага улам 1 сааттан барып келип турганга, кечинде барып алып эмне кылмак эле. Түнүшүндө. Анан ошо эртең менен барып түштө кайра келгидей кылып, же болсо кечинде келгидей кылып аралыктарын ушундай ол туристтер жайгашылса сону болгон атат да. Бул багыт түндүгү менен дагы, түштүгү менен дагы. Жалгыз эле туристтер үчүн эмес. Жергиликтүү элдер кайсы жерден болсо билет уже көнүп калгандан кийинчи жылышып акырын өз кол көтөрүп автобуска түшүп алып эле кадимкидей кете берет. Электробустар кайдан келет? Электробустарды Минскиден тракторный завод чыккан жерден, ошол жерден чыгат экен. Булардын сметасын карап көрдүм, $230,000 экен. Бирөө. Бирөө. А биздики Карабалтадан билдим $300,000 экен. Карабалтада электробустар. Кайдан келет? Алар запчасттарын аркачактан алып келишип, сборка кылышып анан чыгарышат да. Ошон үчүн кымбат болуп калып атса керек деп ойлоп атам да. А тиги жерден бул бир, экинчиден электробустарды жүктөп алып туруп, эшелон менен эле составка алып келсе, түпчүсү эле Ырбашыга алып келип түшүрүп коет, бүттү, анын зарядкасы жетет, түпкө жетет, спокойно айдап келе берет. Канча убакытка? Негизи бул электробустардын аралыгы рельеф боюнча түз жерлерден 460 километрге обеспечить экен да. Бир толтурулса. Бир толтурулса. Бирок аккумулятордун өзү баазы $64,000. Бул $64,000 да кеп эмес. Ошол аккумулятордун өзүндө запас электричествонун немеси көлөмү 30%тен кем эмес болуп туруш керек да. Андан төмөн болсо? Төмөн болсо тесирээк
баягы орусча айтканда испортится. Иштен чыгып кетет. Иштен чыгып кетет да кыргызча айтканда. Ошон үчүн ошол деңгээлди кармап туруш керек. Компьютерде деле нөлгө жеткирбес керек. Нөлгө жеткирбей 40%ке жеткирбей кайра сайып туруш керек да. Ошол сыяктуу да электробус дагычы ушундай. Ошондо 460 чакырым болуп атса, толук айланганда көлдү канча чакырым? Негизи көлдү айланыш үчүн 420 километр. Анда бир айланга жетет экен да. Жок, жетпейт. Запасы обеспечить этилбей калат. Обеспечить этилбей калат. Эгер түптөн чыкса, сөзсүз Бөкөнбайда зарядный установкага калтырыш керек. Коюш керек. Ошол зарядный установкада болгону 3 сотук жер бөлүнүп берилиш керек. Мейли неме жерине караша, мейли 4 сотук берсин. Ошол тосулуш керек. Электробус кирет, зарядка кылат. Болгону 6 мүнөт зарядка кылып алат. 6 мүнөт жетет. 6 эле мүнөттө жетет. Ушунча эмче жылда мындай. Аккумулятор толтурат да зарядкасын. Кайра 100% толтуруп коет. Ошол 6 мүнөттө элдер түшчүлөр түшүп, нар жака барып туруп, кафетерий дейт. Тамак ичип алып, андан ары кете беришет. Бир 10 мүнөт запас калтырып койсо, кенен зарядка кылып алып дегендей. Анан 2 комнат ошол жерде охрана өзүнчө бурчта туруш керек. Жер изолированный, эч ким кирбеш керек. Ошол воротадан кирип кетет, воротадан кайра чыгып кетет. Күндүз ачык болуп туруш керек. Эртең менен кирген маршрутка кайра түптө эң акыркысы маршруту. 12-де келип түптөн кирип кетиш керек да, мисалы үчүн. Ошентип неме болсо зарядкасынан эмне үчүн Бишкекке, то есть Бөкөнбаевага калтырып атам. Себеби түндүк тарабында рельеф местностьтер боюнча түптүс жер да. Эч бир өйдө ылдый подъемдор жок. Жалгыз гана ырбашыга, балыкчыга жетип, Бөкөнбайга жетпей, Карл Маркс деп коет, Маркс айылы деп. Ошондон Кызылтуудан нары Кескен бел бар. 14 километр подъем болот да. Ошол аккумуляторду жеп коет да. Объемун жеп коет. Ошон үчүн Бөкөнбайга запасты чогултуп алып, андан ары түпкө жетип барыш керек да. Түпкө кешинде калганы ал жерге киргенде 2 этаж административный корпус, биринчи этажы бүт баягы автобус айдаган водительдер үчүн собрание кылган зал, сыртка чыккандан склад, отдельный корпус, котельный болуш керек, то техническое обоснование кылган. И 4 зарядный установка болуш керек. Келди зарядка кылдың, навеске алып барып коюп коесуң. Келдиң зарядка кылдың, навеске алып барып коюп коесуң. Анан бир мойка сөзсүз болуш керек. Жууп туруш керек да. Анан киргенден кийин сол жакта боло, оң жакта боло бир охрананын өзүнчө пункту болуш керек. Чоң. Алмашып турушат охраналар. Ал системалаштырылат. Тиги бүткөндөн кийин кешинде кечке айдап жүрүп круговой. Чарчайсың, кышында иштеп болбойсуң, күндүзү жайында адам чарчайт, эс алат. Бирте жуунуп алыш керек. Ошол жерден кадимкидей эле душевой болот. Еші туалеті болады, сырты канализация қошып қойыш керек. Канализация городскойдың керегі жоқ. Ең терең 5 метр, 4 тарабы бетонмен қосылған, үсті бетонмен закрытый люк болуш керек. Септиктен жасайбы? Суусунун бары түбүнө сиңип кете берет жерге. Кумдуу жер, бул жер сөз. Көлдүн жери бир артыкчылыгы. Суусун бар сиңип кете берет да, бери жагы толуса 4 кылым, 5 кылым бар. Аны компост машинаны чыгарып туруп, шлангыны салып туруп, сордуруп алып кетип калса болот. 4-5 кылымдан кийин. Ушунда эч неменин кереги жок, инженерлик коммуникация. Бир автобус бир күндө канча жол айлана алат? Бир күндө бир эле жол айланат. Бир эле. Себеби туристтер үчүн жазылган. Анан автобустун бир гид адамы болуш керек. Ичинде. Жакшы билген, Ысык көлдүн аймагын билген, оң жагында карасаңар, мына бул айыл, момунда исторический местелер бар. Чигу деген шаар мисалы үчүн кетип баратып, тиги жетөгүстө. Чыгуу деген шаарды Авраам Крескес деген
Менин специалистим Португалиялык келип ушул жерге ошол чыгуу дегенди чигүү деп жазып койгон картага. Качан? 1263 жыл болгон окуя бул. 1263 жыл. Португалиялык. Ошол боюнча калып калды. Чигүү деп аталып калды. Себеби картографтар биз тарыхтын атталыштарын жасайбыз да. Эми ал чыгуу деген сөздө диалектикасы же болбосо айтылышы боюнча Чигүү. Жеткен эмес да. Өзү түшүнгөн эмес. Же ар кандай Эми мага бар өзүнө окшоштуруп уруп койгон да. Бага бизче кыргызча айтканда кроватты, керебет, самоварды, самовар деген сыяктуу биз айтабыз го, алар да ошондой кылып өзүлөрүнүн диалектикасына жараша ошондой кылып оңдоп койгон да. Ушундай. Каркарага көп адам барабы? Анан үчүнчү вариант, туура айттыңыз. Каркарага 74 километр. Бул аябай да уже азыр уже бүткөнү калды бул жолчу. Асфальт тирүүт этилип. Эгер бул бүтчү болсо, Каркаранын болду. Тирүүчүлүктүн бейиши да бул жерчи. Карагай сонун жер. Туристтер үчүн даана сонун. И ошол жерге туристтик центрди орнотуш керек. Муну акимчилик башташ керек. Алар өзлөрүнүн иши. Зато мен жалгыз маршрутты түзүп берип атам да. Ал зарядка кылбайт, 74 километрге барат, кайра келет. Анча-мынча урын ылдый болуп калат. Ошону базанын ишинен эле зарядка кылып коет, бүттү. Дегенде бир 5 маршрут, мейли 10 маршрут кете берсин, аралыгы 1 сааттан. 1 сааттан. Эртең менен 8-те келсин, андан кийин 9-та келсин, 10-да келсин, 11-де келсин. Саат 1-ден кийин кетип, 2-ден кийин кетип аяка мааниси деле жок. Кээ бир жаткан туристтер үчүн алып калса, барып таштап коюп кайра келе беришет. Туристтер. Бул автобустардын 2 түрү бар. 420 и 420, анан 433 деген. 433 узун автобус. Ал узун автобус Бишкек шаарынын ичинде болсо боло берет. Аябай көп калк үчүн ошол узунду колдонсо болот. А мондай алыска жүрө турганда кичинекей автобустар бар. Сонун кичинекей болгондо микроавтобус эмес. Андан 3 эсе чоң. Азыр жана маршруткалар эле жүрөт го, Ошондой да. Андан чоң. Жок, азыркы жүргөндөр. А булар келсе, ким каржылаган атат? Кандай болуп муну? Муну негизи эсептеп көрсөм, ал мен сметам боюнча 35-тен 70 электробус каралган да. 35 биякты. Эгер биз 10ду түштүгүнө 10ду адегенде практикалык элге көндүрүш үчүн түндүгүнө 10ду, түштүгүнө 10ду жиберсек, 10 болуп калып атпайбы экөө биригип. Анан 5ти же мейли 10ду кирсек, Каркара үчүн 30 эле сатып алсак, онда жетет да. Зато сметабыз дагы экономдолуп калат. Муну ар бир акимчиликтер өзлөрүнүн инвестор менен таап куруп койсо болот. А так инвестор бар буга деле. Менде 2% менен. Аларга доля киргизбейли, аны местный бюджет өзлөрү толтура беришет, кийин момча болот депчи. Практика айтатыш. Ошон үчүн бюджетти толтуруш үчүн булар инвесторлорду привлекать этпей эле, кумтөрдүн эсебинен эле алып койсок болот мурчу. Эч кыйынчылыгы жок мындачы. Анын баарын сүйлөшүш керек. Где-то бир 20 миллиондун тегерегинде эле түшүп калат. Автобустарды кыскартсакчы. Жанагы 70 эмес, 25-30 кылып, 25-30 кылсак максималный. Өзүнөн өзү смета ылдый түшүп калат да. А так мен сметам боюнча 28,5 миллион доллар болуп эсептелинет. А бирөөлөр менен сүйлөштүңөрбү, инвесторлор башка жактан? Инвесторлор менен алдын ала сүйлөшүп койгом. Бирок алардын шарты 2%. Бирок посредниктер бар экен. Бу Ташкенттен алып келип, бияка банктар менен договор этип түзсө болот дейт. Бирок алар процентке отурат да. Мен ошону каалап атам. Бир, биздин туристский база обеспечивается. Туризмден түшкөн акча өзүбүздүн местный бюджетке
же болбосо Ысык көл областынын бюджети толтурула бермек да өзүнөн өзү. Өз күчү менен. Өз күчү менен эмес. Мен ошого ыктап атам да көбүнчөсүн. Уну поддерживать этип аткан Караколдун губернатору дагы туура түшүндү да. Өтө көп сумма эмес бул жердечи. Эч кыйынчылыгы жок. Мисал үчүн Караколдон Чолпон Атага барам деген адам канча төлөш керек болот ошондо түшүп барам десе? Ошону кийинден кийин аны алып келгенде ошону обеспечить эткен ошол автобазанын баары ошо руководствосу, жетекчиси, сметный отделдин начальниги болуп өзүлөрү эсептейт, мен жазабайм. Мен проектти гана түзүп даярдап койдум. Биздин жердик шартында момунча тыйын болот деп эле. Сом менен эле алып коюшат. Аларга туристтер да кете берет биринчи очередь. Экинчи очередте местныйлар, жергиликтер. Бирок асмандын башын кылып салса да болбойт анда. Асман доллар алып неме этмек белән. Анча болушу элдерди немет үчүн илбой бардык неге жерде мындай кылыш керек адам. Элди көндүрүш үчүн мизерный сумманы кылыш керек. Көндүрүп. Элдер түшө баштаганда ой сонун экен, мен мисалы үчүн айланып мен Бөкөнбайга барганым, мен түндүгүнөн эмес түштүгү менен барамда, барып түшүп калам, эртеси жатып алып кайра түндүгү менен айланып келген тосуп алып саат мынчаларда билем мен. Кайра келип түпкө түшүп калам да бүттү. Бул жакшы идея да. Таксидин стоимосунан 5-6 эсе аз болуш керек. Арзан болот. Сөзсүз. Азыр айырмасы деле болбой калды го, такси менен беркиндей маршрутканы. Маршруткалар жок кой эсе да биздечи. Бизде туризм чындыгында 0. 0. Туризм эле көлдүктөр, мисалы үчүн мен көңүлүнө албасын көлдүктөр. Баа көтөрө берет да. Айрыкча мына бу Акбермет. Ысык суусу бар да. Былтыр 250 эле, азыр 400 сом кылып койду. Ошо кантип болсун? Эмне үчүн? Себеби айла жок. Жок. Россиялар келип көчүп келишип көбү. Эл көбөйтүлүп, алар чөнтөктүү адамдар. Ошолордун эсеби менен 150 сом кошуп койду. Аны жергиликтүү элдер көтөрө албайт, мисалы үчүн. 400 сом деген чересчур жазалган ставка. Кудайдын суусун эмнеге айтамыз? 1 саатка киргенге 400 сом. Ушундай нерселерди жасабаш керек ошо. Ал пределах орусча айтканда умеренно кылып жасап койсо, мейли элдер көп түшө берсин. Батпай буну майда көлдөр толтура. Каалаганына түшө берет. 1 сааттан чыгып кетет, кайра толо берет. Эми мисалы үчүн бир жерден бир эле системаны айтып берейин. Кымбат кылып. Бир машина бензин саткан жакшыбы же арзан кылып бир күндө 6 машинанын бензини саткан жакшыбы. 6 машинадан прибыль көп түшөт да. Реализация ызбыт орусча айтканда көп болуп калып атпайбы? Ушундай нерсеге биз өтө эле акчага берилип кеткен адамбыз да. Бардык жагынан. Бардык жакта ошондой болот. Ушундай болуп атат да. Ооба. Ошон үчүн пределах умеренно кылып, давайте деп бекем кармаган бизде киши болуш керек. Указание берген, көрсөтмө берип турган кишилер болуш керек. Көзөмөлдөгөн. Ошо туризмди кармап турган министерство, маданият министрлиги мындай кылыш керек, могуларыңарды мындай кылбагыла, ашпагыла деп. Акберметти айтып атпаймынбы? Былтыр барды эле 250 сом болчу, азыр 400. Ушундай нерселерди туризм деген ушундай эле ошондон дагы еще ККМ деп коет го. Өткөрүшпөйт ушулар. Чөнтөккө салат. Чөнтөккө салышат. Бир чет жана ККМди уюштурган абдан туура. Туура. Мен туура деп эсептейм. Процент ошол налогко түшүп атат да. Налог борбордук бюджетке түшүп атат. Тигилер өзүлөрүнүкүнө уруп атат. Мамлекет жөнүндө ойлобойт. Мамлекет жөнүндө карап да коюшпайт. Ошон үчүн ушул жагын строго кылып алдыңбы? Еще бир нерсени мен унутуп атам. Гид по пути. Түндүгүнөн баратабы, түштүгүнөн барабы, тарыхый эстеликтерди чыгуу шаары мынакей могу жерде болчу. Чигүү деген силердин түшүнүгүңөр. Мына могу жерде өтүп баратабыз деп. Дархандын жанынан өтүп барганда айтып коюш керек. Бүт тарыхый окуяларды айтып
жолду катар. Сонун тарыхый фактыларды айтып тисмелеп, өзүнө мезине сиңгендей кылып, кийин ошону жаттап алат адамчы. Ошол гид жаттаганы боюнча даже керек болсо айтырбай немеге программага залаштырып айтып жүрүп отурса болот. Ну, компьютер менен эметип да койсо болот. Алдыңа жаздырып, анан ошол жерге жакындаган жерде. Могу жерге келип калды деп. Мына жерге келгенде кнопканы басып эле айтып жүрүп отурат. Оң жагыңызды караңыздар, могу жерде момундай деген болгон деп. Токтоп чыгып, анчамча мындай болгон мурун, азыр мындай болуп калды деп. Геровка деген мындай болгон, Александровка деген мындай болгон, момунча жылы курулган, ошол негиздеген, ошол Александровканын атынан Александр, азыр болсо кыргызча атын атап, анан тарыхый эстеликтерге, эң негизги тарыхый эстеликтерге басым кылышыбыз керек да. Андай тарыхый эстеликтер көлдү аябай толтурат. Эл көп билбейт, түшүнбөйт даже. Кызыкпайт. Ошондо ордосун түптө болгон атат азыр, э? Түпкө деп негиздеп атабын оюмдачы. Анан түпкө болсо бир чети жакшы Ырыскелди Мусаев айткандай, биринчи маршрут түндүгү менен, экинчи маршрут түштүгү менен келсе, анан үчүнчү маршрут каркырак өзүнчө кете берет. Бишкектен эмеге чейинчи? Бишкектен туристтер өзүнчө, аны мен мен киргизген жокмун, аны проектти кирип туристтердин Чордону ысык көл болсун деп атам да. Ысык көл. Ысык көл болгондо өзүнүн ысык көлдүк туугандарыбыз акча табыш керек деген. Мындай да туризмде интенсивный период деген бар. Июнь, июль, август, май. Şu 4 ай интенсивный период. 4 айда максимальный акча чогултуп аласың. Senin объектің болса да чогултуп аласың ошол сөзсүз. Анан кийин 70% деп коет. Бул 70% сенке сентябрь, октябрь, жаз айынан апрель, март. Бул 70%. Анан 50% бар. Бул ноябрь, декабрь, январь, февраль, ушу 4-тө 50% болуп калат да. Кышкысын элдердин көбү кетип калат. Келбейт. Ошон үчүн буларга ушундай ставканы туура коюш керек да. Ал эгер ысык суусу бар пансионаттар аларга круглогодь деле обеспечить берет. Бирок анча-мынча процент тигилерге караганда тигил объекттен төмөнүрөөк да. Бираз. Ушундай нерсени биз туура планировать этип, туура масштабты коюп туруп неме кылсак, сону болгон турат да. Эл үчүн аябай жакшы, туризм жакшы. Ысык көл бул Кыргызстандын туризм чордону болуш керек. Ошондо биз жанагы экологиялык жактан таза, аябай сонун жерге туш болгон электробусту алышыбыз керек. Мына 2 жылда азыр Барсконго чейин балыкчыдан баштап бүтөт. Жол. Быйыл бүтөбү? Быйыл 2 жылга жетпей бүтөт. Быйыл бүтпөйт. Мен гарантия берем. Себеби эмнеден кармалып атат? Бул ар бир жылгалардан агып түшкөн мостторду куруп атышат азыр бетон мененчи. Айланып өтүшүп нар жактан, трассадан айланып өтүп нар жакка кошулуп. Кум жол болуп калган да, шагыл жол болуп калган. Түштүгү менен айдаш кыйын болуп калды да. Мен жакында эле келдим ушу жака. Тоңдун акиме көрүп алып, муну аппарат управлениясы. Аябай гениальный, уникальный проект экен деп жактырды да. Беребиз сөз сиздин проектиңер үчүн деп. Алар өзлөрүнө алган атышат. Түптүн Ырыскелди Мусаев жакшы идеяны берип атат. Каркыраны кошуп атат. Ошон үчүн мен баары бир ысык көл түндүгү түштүгү менен эки жакта айлана берет. Еще плюс жакын болгон каркыра кошулуп калып атат. Мынау Чолпон атадан түштүк жээкке чейин жана сал деп коебузбу, паром. Паром курса болбойбу? Ушуну мен жарым жылдай болуп калды проекттер этип атам. Менин проектим боюнча паром түштүгүнөн немеден чыгат? Барскондун багы түбүнөн.
ошол мост нарыны көздөй барып 200 метрге чейин барып туруп анан ошол жерден паромго кошулуш керек. 40-50 машинаны жүктөйт, Чолпон Атага чыгат. Чолпон Атадан сүзүп болгону bir 35 минутта өтөт да сүзүп. Анан тиги немеге Тамгага чыгат. Ушундай 3 бурчтук. Тамгадагылар мисалы үчүн тияка барбай эле. Каракол, Түп, Герга деме аркылуу Чолпон Атага келбей эле 3 саатты экономдойт. Бензини 0, мурун турган боюнча кайра Чолпон Атага барып туруп каласың. Болгонун үстүнө экинчи этажына паромду чыгып алып, чай ичип отура бересиң. Машинаны айдап чыгып алып кетип каласың Чолпон Атага. Чолпон Атадан кайра бери Каракол тиги Кажы Сайдын түбүнө келип калды. Мунун деталдарынан өйдө проектти этип ушуну жазып атам да азырчы. А паромдор бизде жок. Эмне үчүн? Себеби мындай курулган эмес. Паром курулушу боюнча бизде түшүнүк жок. А паромду кургандар бул Каспий деңизинин жээгиндеги мамлекеттер. Азербайжан, Түркмөнстан түштүгүнөн эң негизгиси бул Түркия мамлекети. Паромдор турат, бопбош турат. Бирди заказ берип сатып алып, бияка алып келип практиковать этсе, андан кийин экинчисин, андан кийин үчүнчүсүн 6га чейин неметип алса, машина ал паром көтөрө берет. Мисалы үчүн Эгей деңизи аркылуу биз сүзүп барганбыз. Изник шаарына барыш үчүн 220 км Стамбулдан. Кайра чыгышты көздөй. 220 км барбай эле Эгей деңизи менен биз 1 саатка жетпеген убакытта сүзүп бардык. 1 саат ичинде машинаны коюп көрүп турасың үстүнөн, экинчи этаждан көрүп турасың. Чай ичип отура бересиң. Бакы шаарынан эмеге бар эмеспи? Каспий аркылуу Түркмөнстанга кеткен паромдор көбүстү. Сал, кыргызча сал дейби? Ана чыгып алып машинаны айдап кетип 40 километр айдап бардык. Тиги көлдүн жээги мененчи. 40 километр. Эгей деңизинен. Ал түштүгүндө Изник шаар. Себеби барганыбыз Изник шаарында кыргыздардын немелери болгон. Баатырлардын. Муну азыр тигил долбооруңар даяр жана электробустар. Муну азыр иштеп атасыңар. Муну иштетсе, муну жергиликтүү бийликтер колдосо, биринчи акимчилик колдосо, жерди бөлгөнгө жардам берсе, подрядчикке кишилерин даяр. Азыр кеттик десе, азыр барып туруп, сразу ошол жерден жайгашып, курулушту баштай коет. Бул жерде автобазалар бар да, бир чети Түптөч, мурункулар. Талкаланып кеткен, талап кеткен Акаевдин заманында. Жок кылып таштаганда. Бирөө кырман болуп калыптыр. Ошолордун баарын алып эле навес коюп эле. Кышында кар жабасын, көлөгө тийип турсун. Всё, навестин ичинен маңлай менен айдап кирип, арты менен чыгып эле, андан ары кете берет. Машина үшүп калат деген болбойт. Экологически чистый, капкара түтүн чыгат деген болбойт. Толко муну жууп туруш керек, всё. Башка эчтене кереги жок. А жанагыдай аккумуляторду толтура турган мүмкүн эки эмес, 3-4 жерге деле жасап койсо болот да. Жок, базанын өзүнө үчөөнү проекттетет. Жок, орто жолдон дейм да. Чолпон Атага, балыкчыга. Туура айтасыз, ал рельефке жараша өзүнөн өзү чечилип калат. А меники боюнча бир эле жерге калтырып атам. Башталышы ушундай болуп. Бир эле жерге калтырып атам. Бөкөнбайга. Бөкөнбайга спокойно жетесиң. Айланып келип түз кескен белден ылдый түшөсүң. Нагрузка болбойт да. Экономия болот, электричество. Балыкчыга жетесиң дагы, балыкчыдан кайра Чолпон Ата. Андан кийин Ананьо түпкө жетип барасың. Дагы кандай долбооруңар бар? Экинчи долбоор мынакей түндүк түштүк. Кыргызстан түндүк түштүк. Стратегиялык алкак жол. Кольцо жол да. Кольцо жол. Жанагы азыркы курулуп аткандан башка. Бул совсем бөлөк. Айланма. Буга да патент алгам. Тиге да патент алгам. Мынакей патент бул. Могул чыгыш тарабына кольцонун, батыш тарабына алынган кольцо. Ал эми чыгыш тарабына бул өзүнчө патент алган. Мына экинчи
номер. Bunun маршрутын айтып берейін. Да. Бұл жерден Қарабалтаға кетеді. Қарабалтадан Сосновка барады. Қарабалта деп кетіп барады. Абыла деп тұрмай. Абыладан бұрылбайды сол жаққа. Түс кетеді 7 километр. Осы жерден 7 километрден кейін оңға арaba жол бар. 59 жыл құрылған. Ilgeri құрылған. Осы жерден 20 серпантин орнына 4 серпантинден кейін эле повороттан кейін. Туннель 2254 километр аралықта. 2ден туннель болуш керек. Мен проектімде. Эмне үчүн? Себеби бирөө нары кетет, бирөө бери кетет. Мына октябрдын орта ченинде былтыр бир Lexus газы менен жарылды го. Төө ашудан. Так. Пробка болуп, эч ким өтө албай калды. Нар жагынан бери, бер жагынан нары өтө албай калды. Жарылды. Bir tünelin içinde. Tünelin içinde biri. Ошондой учурларда жарылып, жаргандай неме болуп калса. Ар бир 100 метрде чыгып алып эле шопурларга айтат, тиягына чыгып, беркиге трассага кошулуп келген дейт. Командовать этиш керек. 100 метрде өзүлөрү чыгып алып, наркы галереяга кошулуп кетет. Эч немеси жок. Андан ары кандай жанагы эмеңер? Андан ары бул Караколго барат. Караколдон Каракол. Көпүрө базар деп коет. Таласта. Таластын көпүрө базарында. 2254 метрден кийин. Караколго барат. Бул илгери Айдар Алиев согуштун ветераны да. Өзү менен дос болгон экен. Азыр ошол жерге токой кылып койду. 1000 көчөттөрдү алып келип тиккен. Ушул Айдар Алиев. Ал өтүп кетти ал кичкенесине. Ошонун досу бир орус менен дос болуп калган, ошол жактан ал көчөттөрдү бадар теткен экен, алып келип тигип берип азыр. Бул Айдар Алиевдин заслугасы. Бизге ушундай илгерки адамдар, таза иштеп жүргөн адамдар болгон. Негизи азыр бүт бизде коррупционерлер иштеп атат. Чынында. Андан кийин бул бер жагы чүйт зонасы 14 километр, нар жагы 61 километр. Ушул кум белден болгону 75 гана километр жаңы жол курулат. Таласта. Таласка. Жаңы жол. Калганы жол бар. Арал, Аксай, Талас. Буга чейин 65 километр. Ошону реконструкция кылып коюш керек. Ушуну туннелден чыккандан кийин дагы туннелден чыкканда оң жагындагы бирден десятка линия тартылыш керек. Тартылып турат. Десятка деген 10 киловольт. 10 киловольт жанагы электричество көрүнүп турат. Трасса бар экени түнүшүндө. Бизде азыр көп жерлерде трассада азыр электричество жок ошо. Ноль. Ошондон андан ары кандай кетет? Андан ары жок. Жалал абадтан ал бул Таластан ары 60 километр Карабурага барат. Карабурага бир 2 километр жетпей сол жакка Кызыл Адырга бурулат. Ошол жерден дагы 67 километр Аксастын бели деп коет. Ошол жерден 3759 метр дагы 2 туннель. Чаткалга кирип кетет. Чаткалга. 3759 2ден туннель. Андан кийин Канышкыя, Жаңы базар. Жаңы базардын жанында түштүк тарабында Деунун участогу бар. Ошол жерди чаткалдыктар билбейт. Эгер көсөсө ошол жерде 500 метрден кийин ысык суу чыгат. Ошол жерге кемпинговый компания куруш керек. Ушу кемпинговый компанияны ушул жерден попуйта айта кетейин. Талас узунураак эмеспи? Рельефке жараша 70 метрге чейин бардык жерде Кытайда, Непалда, Индияда болдум, бардык жерде Россияда болдум, тайгалардын арасында кемпинговый компания бар. Бирок алар бир этаж кылып гостиница курган, узун кылып 50 мест алып. А биз ал 50 местени 2 этаж кылып кыскартып туруп канализацияга кошуп коесуң. 60 мест алуу кафе чыккандан кийин 2 комнат медпункт, 300 стол, бирөө вулканизация, экинчиси ходовой, үчүнчүсү двигательный. Вулканизация бир эле комнат, беркилер 2ден комнат, жайында оозун иштейт да, ысык да погода. Акышында
нары жылдырып Төркү коммунатасына кирип кетет. Анан бардык жерде батыштан чыгышка чейин кетет да тиги шамал, роза ветров деп коет. Ошо чыгыш тарабында бирден туалет. Но туалет үйүңдө да жок да андай туалет. Кадимкидей отуруп туалет, анан тердеп жолгосоң төрүндө душ бар, душка түшүп алып, сергип, андан ары кете бересиң. Тиги жерден тамак иши болуп, пожалуйста. Ушундай кемпинговый компания. Биздин убактыбыз бүтүп баратат. Мүмкүн биз ушул мына айланма жол жөнүндө өзүнчө дагы бир рахмат. Кийинкиде дагы жазасак. Менин түшүнгөнүмдө ошондо Бишкектен чыгып жана Сосновкада бериңизби, анан эмеге барып, Чаткадан Алабука, мен кыската айтып берейин. Алабука Жалал Абад жок. Аксы Шамалсайга кошулат. Андан Жалал Абад Бишкек жолу бар да даяр. Андан Каракулжага кирип кетет да, Каракулжадан Атбашыга тешип өтөт 4 километр. Бул жана бир айлана. Бул жарым айланасы. Анан жарым айланасы батыш тарабы, биягы бүттү. Чыгыш тарабы Каракулжадан баштап анан Атбашыга кирет, Атбашыдан кайра Атбашыга кирбейт. Акталага, Баетовго кирип кетет. Андан кийин ошол жерден кайра Тоголок молдо Акталчат аркылуу 8-март, Конь-завод, Жергетал, Жаңы Талап, Кызыл Жылдызга чейин кайра эле Бишкек нарын жолуна кошулуп турат. Ушул кольцо жол узундугу 1591 километр. Жаңы жол курула турган. Тигил да каракол, бу да каракол, тиги Атбашыдан Каракулжага ашып түшкөн. Же болсо Каракулжадан ашып түшкөн жер, ада каракол. Уш жерден 125ден 75 километр, экөөнү кошкондо 200 километр. Реконструкция болгону 561 километр. Бул экөө биригип 2 миллиардга жетпеген доллар меники. Изысканиясын эсептеген жок. Ошондо Оштон Атбашыга түз келсе болуп калат. Оштон Атбашыга 3 саатта жетесиз. 3 саатта. Мындай кыска жол жок. Нарынга 3,5 саатта. Балыкчыга тамак ичпей түз эле айдап жүрө турган сачлар. 5,5 саатта жетсең болот. Азыр болсо Бишкек аркылуу барыш керек. Бишкек аркылуу 1 суткада жетпейсиң да. 1,5 сутка. Биз ушул мына айланма жол жөнүндө өзүнчө эме кылалы. Анткени азыр убакыт бүтүп баратат. Рахмат сизге. Бизде конокто Асыкбек Оморов болду, жазуучу, профессор жана Санжыра борборунун директору. Рахмат сизге. Чоң рахмат сизге. Саламат калыңыздар.